Норуздун 10 күндүгүндө жалган Куран айынын 16-сы маданият жана улуттук каада салт күнү. Буга карата Алматыда тарбия баасы тал бешик көргөзмөсү ачылды. Экспозиция улуттук каада салтка арналган эл аралык форумдун алкагында уюштурулуп жатат. Анда Борбордук музей фондундагы 15 экспонат коюлуп, конокторго биринчи жолу бешик коллекциясы сунушталды. Алар ар кандай этаптарда иштелип чыккан, ал тургай жаңы үлгүлөрү да бар. Дегени менен алардын арасында жыгачтан жасалып, оюу ыкмасы менен кооздолгон 120 жылдык тарыхы бар эң эски бешик бар. Кылымдан ашык убакыттан бери колдонулуп келе жаткан бешикке 4 муундан 26 бала бөлөнгөн. Уюштуруучулардын айтымында көргөзмөгө коюлган экспонаттар казак элинин баланын руханий жана физикалык жактан өсүшүнө канчалык көңүл бураарын көрсөтүп турат. Колыбель имела, конечно, большое значение не только для казахского народа, но также и для народов Кавказа, Китая. Бешик казак эли үчүн гана эмес, Кавказ, Кытай, Индия, Борбор Азияда жашаган улуттар үчүн да абдан маанилүү болгон. Анын себеби бешик жарык дүйнөгө келген наристени бешик көздөн, сөздөн сактаган. Археологиялык казууларда табылган алгачкы бешиктерге көз чыптырсак, анын көчмөн турмушка канчалык ылайыкташкандыгын, канчалык ыңгайлуу болгондугун баамдай алабыз. О чем свидетельствует еще находки старых колыбелей еще в ранние периоды для транспортировки и перемещения ребенка. Бул бесиктердин ар кайсынын өзүнө тән тарихы бар. Бесиктердин жыйналуу Бул бешиктердин ар биринин өзүнүн тарыхы бар. Бешиктин жыйналуу тарыхына келсек, бешиктер биздин музей кызматкерлеринин ар кайсы аймактарга болгон этнографиялык экспедициялары кезинде алынган бешиктер болуп эсептелет. Негизинен Түштүк Казакстан, Батыш Казакстан облустарынан чогултулган бешиктер. Биздин музейге келген меймандарыбыз музейдин тилектештери. Фондусунда түбөлүк сакталаарын түшүнүп, бешиктерди музейдин фондусуна тапшырууда. Сакталатынын түсүнө отуруп, бесиктерди музей коруна тапшырууда. Жалпысынан Норуз майрамынын 10 күндүгүн айта турган болсок, бул айдын 17-си шаңырак күнү деп белгиленди. Бул күнү үй бүлөлүк баалуулуктар менен тарбияга арналган маданий иш-чаралар өткөрүлөт. 18-и улуттук кийим күнү, 19-у жаңылануу күнү. Бул күнү жазгы бак отургузуу салты башталат. 20-сы улуттук спорт күнүндө бир катар мелдештер уюштурулат. 21-и ынтымак күнү деп жарыяланды. 22-си улустун улуу күнү жыл башы. Бул күнү өлкөнүн бардык аймактарында улуттук маданий спорттук иш-чаралар өткөрүлүп, этно айылдар менен түрдүү жарманкелер уюштурулат. Ал эми акыркы күнү 23-үндө жалпы улуттук экологиялык акция өткөрүлөт.